Урматтуу кыргызстандыктарым, кымбаттуу кыргызым, шайлоонун кайсыл багытта баратканын көрүп, сага кайрылууну чечтим. Унчукпай тура албадым. Жүрөгүмдү бир суроо өйкөп турат. Кыргызым, айтчы, 2000 сомго жашоо оңолобу? Же 3 күндө эле ал акча түгөнүп калабы? Добушуңду 2000 сомго сатып алган депутат сени ойлойбу? Сени коргойбу? Же болгону 2000 сомду берип, ай сайын 50.000 сом айлык алып туруп, такыр сени унутуп коёбу? Адилет сөз бул ачуу сөз. Айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт. Карачы, эгемендүүлүгүбүзгө 29 жыл болду. Көзгө ала турган өзгөрүүлөр болбоду. Себеби эмнеде? Себеби кошоматчыларды тамдадың. Билимсиздерди тамдадың. Акчаны тамдадың, кыргызым. Бүгүн шайлоо базарга айланды. Ким канча берет экен деген суроолор каптады, толуп кетти. Чындыкты 2000 сомго дегеле акчага сатып алса болобу, кыргызым? Жакшы жашоо абийир менен гана келет. Ойгон, ойлон, кыргызым. Атың кашаң болсо, аны сатып саласың, же болбосо союп саласың. Ошол кашаң аттар азыр кайрадан башка аттарга жамынып жарышка чыкты. Эмнеге аларды тамдайсың, кыргызым? Саясатка барган адам элдин күлүгү болушу керек. Үмүт жараткан болушу керек. Элимдин канаты болушу керек. Ойгон, кыргызым. Качантан бери, качангыга чейин өз тагдырыбызды акчага, кошоматчыга, ууруга, алдамчыга алданып олтура беребиз. Форма 2 азыркы күндө 500 миңге жакын болду. Ошолор сени жыргатабы, кыргызым? Мамлекетти бир гана эл өзгөртө алат. Көзүңдү ач, кыргызым. Биз бактылуу экенбиз. Элибиз эркин тамдоого барлык шарттар түзүлдү. Коррупционерди таңдайсыңбы? Эки сөздү кошо албаган сабатсызды таңдайсыңбы? Жалган чыны таңдайсыңбы? 2000 сомду таңдайсыңбы? Же алдыга жолду таңдайсыңбы? Өзүң чечесиң, кыргызым. Ар бир мамлекет жетишкендиги менен мактанат. Өсүп өңгөнү менен мактанат. Биз добушту сатканыбыз менен мактанышыбыз керекпи, кыргызым? Сатылба, кыргыз, сатылба. Сатылды, кыргыз деп жаман кеп кетет дүйнөгө, кыргызым. Эми таңдоо өз колуңда. Бирөө алып келип жасап бербейт. Күрөшкүлө. Өзгөрүү болуш үчүн сенин аракетиң керек. Сенин да колдооң керек. Акчага сатып алам деген, арам тамак аш болбойт деген жообуң керек. Мен абдан сыймыктанган бир окуя уктум. Биздин мурунку партиялаш азыр башка партияда жүрөт. Лейлеке барып, өз айылына барып, чай берейин десе, аксакалдар топтолуп, сен барган партия бул уурулардын партиясы. Сен ап келген акча бул арам акча деп туруп, балам, сен биздин айылга аралашпай койчу деп туруп, узатып коюптур. Мына ушул чыныгы намыс. Дал ушинтип тазаланат мамлекетибиз. Ордолу ошум, жаратман жалалабатым, өрүк зарлуу баткеним, теңир тоолу нарыным, касиеттүү ысык көлүм, сары өзөн чүйүм, кичи мекеним таласым, борборум Бишкегим. Ушул айыл аксакалдардай болуп, 4 октябрда намысты таңдаңыздар. Өзгөрүүнү, келечегиңиздерди таңдаңыздар, урматтуу кыргызстандыктарым. Алдыга жолду таңдаңыздар. Эң чоң байлыгыбыз бул эгемендүүлүгүбүз. Ойлоно турган, өзгөрө турган убакыт келди. Кайсы партия чечкиндүү реформаларды ишке ашырды? Кайсы партия
элибиздин турмушун өзгөртө турган чоң салымдарды кошту. Бул чоң сыноолордон өтүп, иштин жөнүн билген адамдарды топтогон, олуттуу реформаларды ишке ашырыла турган бул Республика партиясы. 4 октябрь күнү өзгөрүүлөр үчүн добушуңду бер. 4 октябрь күнү алдыга жол үчүн добушуңду бер. 4 октябрь күнү Республика партиясын элим колдоп берет деп туруп мен ишенем. Урматтуу кыргызстандыктарым.